Өлкөдө сасык тумоо күч алып, мектептер карантинге алынып жатат. Анда Ош шаарында 13 мектеп, 11 бала бакча убактылуу жабылды. Мындан сырткары бир катар мектептер жартылай карантинге алынган. Ага окуучулар тумоолоп, сабакка катышуусу кескин төмөндөп кеткени негиз болгон. Мектеп менен бала бакчаларга катышуунун саны, анын ичинде ооругандардын саны 30%дан ашкан. Класстарыңарды же группаңарды жабасыңар деп тапшырма бергенбиз. Ошого ылайык айрым мектептерде бүт мектеп катары жабылып атат. Себеби бардык классында ошо 30%дан өтүп кетти. Биз муну 7 күнгө жаптык. Биринчи алгы ачкандан кийин жана 7 күндүн ичинде дагы биз аныктап отурабыз. Эгер абал жакшырса кайра ачабыз. Тумоодон улам ооруканалар бейтаптарга толгон. Ага байланыштуу Ош шаардык жугуштуу оорулар бөлүмүндө кошумча 50 керебет даярдалган. Бейтаптардын саны кескин көбөйгөндүктөн кошумча үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан медицина кызматкерлери тартылган. Башында коридордон бери бейтаптар болуп кетти. Бирок азыр биз баардыгын иретке келтирдик. Эч кандай коридордо жана андай каралбай калган андай бейтаптар жок. Кошумча медициналык жардамга биз үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан бир медайым бир дарыгерди тартканбыз. Алга уже бир 20 күндүн тегерегинден бери келип, күндүз гана прием кылат. Алар ошол жанагындай жолдомосуз келген бейтаптарды кабыл алат. Ооругандардын басымдуусу 14 жашка чейинки балдар болуп жатыптыр. Алардын катарында Фируза Касымованын да 5 жаштагы кызы тумоолуп калган. Алгач үйдө дарыланып, дене табы көтөрүлө бергендиктен ооруканага жатып дарыланууга мажбур болгон. Бул тумоо оор жөтөл менен абалды кыйындатарын айтат. Жээним да ооруп келген болчу. Ошол үйгө бул жакта приемныйга келип, каралып, дарыларды жазып бергенден кийин биз да көчөгө бир сыйра чыккандан кийин эле ооруп калдык. Температура чыккан күнү түнү чыкты, кусуп. Ошол күнү парацетамол ичилгенде ал таасир эткен жок. Анан бул жака келгенде сразу врачтар жардам берип түшүрдү. Ошодон бери жакшы болуп калдык. Сасык тумоо балдар арасында гана эмес, чоңдор арасында курчууда. Мындан улам үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору кечки саат 8ге чейин иштөөгө өткөн. Ага ошо кошумча күндүзгү стационардык бөлмөлөрдү уюштуруп кабыл алышууда. Мисалы мурун 20-22 көрсөм, күн ошол пациентти көрө алсам, азыр болсо андан 2 эсе көп. Мисалы кечинде 45ке чейин көрөм да, кечке жүрүпчү. 50ге чейин көрүп калабыз кээде участкабыздачы өзүбүздүн. Андан сырткары үйгө кыдыруу деле болот. Мен ушунча көрүп өткөндөн кийин анан 1-2 саатка үйлөрүнө кыдыруудачы. Андан көп болот. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу жеке менчик ийне саюучу жайларда узун кезек орун алууда. Дарыланууга кайрылган бейтаптардын арасынан сасык тумоонун бытыруу көп учурап жатат. Дарыгерлердин айтымында жарандардын көбү өз алдынча дарыланууга аракет кылып, оорунун күчөп кетишине себеп болушууда. Расмий маалыматка караганда 30 ноябрга чейин Кыргызстан аймагында 30 миңден ашуун кишиден курч респиратордук вирустук инфекциялар жана сасык тумоо аныкталган. Алмагүл Эркебай кызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.